Кургагучук тууралуу коомдо кеңири жайылган туура эмес түшүнүктөр бар. Алардын ичинде элдик дарылоо ыкмалары менен кургагучуктан айыкса болот. Кургагучуктун микобактериясы аркылуу пайда болгон оору. Ошондуктан бул бактерия кургагучукка каршы дары-дармектер менен гана дарыланат. Бээнин, эшектин сүтү, дары чөптөр, иттин, кашкулактын майы жана эти курт-кумурскалар сыяктуу элдик дарылоо ыкмалары кургагучуктан сакаюуга жардам бербейт. Кургагучук ооруп калган адам менен бир буюмду колдонгондо, идиш, сүлгү, шишип, кийим жана кол кармашып учурашканда жугат. Кургагучук ооруп калган адам менен бир буюмду колдонгондо, кол кармашып учурашканда, тамак аш, кийим, идиш аяк аркылуу жукпайт. Кургагучукту жуктуруп алуу коркунучу аба аркылуу дарыланбаган адам жөтөлгөндө, түшкүргөндө жана анын жанында узак убакытка чейин жабык жана желдетилбеген бир бөлмөдө болгондо жогорулайт. Кургагучук менен ооруган адам менен бирге коомдук транспортто болгондо жугат. Коомдук транспортто жүргүнчүлөр аз гана убакыт болушат жана дайыма эшик терезе аркылуу аба алмашып турат. Ал эми кургагучуктун микобактериялары күндүн нуруна, желдетүүгө жана таза абага туруштук бере албайт. Кургагучук айыкпас дарт. Өз убагында үзгүлтүксүз жана дарылоо курсу толук аяктаганга чейин дарыланса, кургагучуктан толугу менен айыкса болот. Кургагучукту бирге жеңебиз.